Төлкө чөйдөгү иштеп атат. Мына азыркы ошо кайынычыры чакырсаңыз мен айтып беремин. Бул больницаларда, төрөтканаларда акча алып атат. Бир дагы коррупционерге аюу жок. Ошону бардыгы билип койсун. 10 апрелде Алабука районунун Көкташ айылынын тургунун Өзбекстандын чек арачылары алып кирип кеткен. Бул тууралуу облус башчысынын Алабука эли менен жолугушуусунда айтылды. Маалыматка ылайык, Көкташ айылынын 25 жаштагы тургуну мал издөөгө чыккан учурда аны чек арачылар алып кетип калган. Бүгүн аны кайтаруу үчүн сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп жатканы айтылды. Көкташ айыл өкмөтүнүн пайдасына чечилген жайыттар. Бирок азыркы күндө ошол демаркация иштери али болбогондуктан дагы эле токтоп турат да. Анан кийин ошол жер баягы эми биздин чек арага өтүп калды, бизге өтүп калды деп мал жайып барган бир баланы кече өзбек солдаттары кайра кармап кетишкен. Азыр бир жаран кече кармалган Өзбекстандын чек арачылары тарабынан. Ошол момент Өзбекстандын командири менен телефон аркылуу байланышканбыз. Жолугушууда тургундар райондогу коррупциялык схемалар тууралуу дагы айтып өттү. Мына бүгүнкү күндө биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев аеосуз коррупция менен күрөшүп атат да. А бирок бул жактан булар колтук артында каалагандай иш кылып атат. Бул бир маселе. Экинчи маселе. Бул больницаларда, төрөтканаларда акча алып атат. Далил фактыларым бар. Видеолорго тарткам. Адан кийинки ай боюнча сүйлөйт. Тканын жанына барат, камера жок. Без акты, без ничего, отуруп алып эле, шопурларды токтотуп эле акча алып атат. Ону гаилер келип алып ошентип берет. Светофорду көрөт, бияка келет, башка жерге барбайт. Неге ошол жерди чорный касса кылып алганбы, же сберкасса кылып алганбы, же ошол жерди чөндөгү болбой калса чапитя кылып алганбы, ошол жерге келише берет десеңиз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Камчыбек Кыдыршевич катуу көзөмөлдөп атат бул боюнча. Бир дагы коррупционерге аюу жок. Ошону бардыгы билип койсун. Алабука районундагы актуалдуу маселелердин катарын жол, социалдык объектилер, таза жана суга суу жетишсиздиги толуктайт. Жыйында ушул сыяктуу көйгөйлөр тургундар тарабынан көтөрүлдү. Аксы районунун тургуну Максатбек Нарматовдун 42 сотук жер үлүшүн дээрлик 4 жылдан бери өзүнө кайтара албай келет. Бул тууралуу ал облус башчысынын Аксы районундагы эл менен жолугушуусунда дагы көтөрдү. Мында ушул сыяктуу талаштуу жер маселелери басымдуулук кылды. Аны мен 2012-жылдары мен Россияга иштегени кетип, 2019-жылы келсем, ал жерде уже үй салынып калыптыр бир участкага. Эми сизге айтарым, президенттин азыркы чыккан указы боюнча менин жерим, үлүш жерим, ал менчик жер 99 жылга берилген эле. Эми ал жерине ошондо трансформация болуп, ошол адамга берилип кетеби? Кандай болот? Мен өзү бир эле ошо иштеткен жер үлүшүм болду. Мен бизнесим болбосо башка жерде. Азыркы күндө сот тарабынан каралып чечилет. Токтом ким жокко чыгарды? Сотко бергенбиз бул боюнча жокко чыгаруу боюнча токтомдор. Жокко чыкты деп айтып атасызбы? Жок, токтомдорду жокко чыгаруу боюнча сотко бергенбиз, ал эми токтомдордун баягы жасап бергендери боюнча эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине каршы кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Жалал Абад облусунун башчысынын Аксы районундагы эл менен жолугушуусунда айыл аймактардагы суу, жер тилке, мектеп жана оорукана маселелери көтөрүлдү. Аларды көзөмөлгө алуу жана аткаруу жагы тиешелүү органдарга дайындалды. Алабука район тургундары менен Аксы район тургундары менен жолуктук. Негизинен жолугушуубуз аяктап калды, бир гана Тогуз Туру району калды. Алабука районунда дагы ушу жол маселеси көбүрөөк айтылды. И таза суу маселеси, ошол эле социалдык объектилер, мектеп балабакча. Андан кийин Аксы районунда дагы жол, анан мектеп балабакча. Эми жолдун сапаты боюнча дагы азыр маселе көтөрүп атышат. Аткаруу боюнча азыр бүгүн эле иш-чара түзүлүп, биз акимге аткарууга беребиз. Көзөмөлдөбүз кылабыз. Ушуну менен облус башчысынын аймактардагы эл менен жолугушуусу дээрлик аяктады. Алдыда Тогуз Туру районундагы жолугушуусу май айына пландалган. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.